Кутман күн баарыңыздарга достор. Бүгүн ушундай сүзмөнүн же болбосо быштактын сары суусунан жумшак болгон пирогдор жасайбыз. Эң алгач эле жумурткабызга кумшекерибизди салып, жакшылап аралаштырабыз. Бардык граммдарын описанияга жазып коёмун. Ошол жактан көрүп жасай бересиз. Жакшылап толуктай кумшекер эригиче болжол менен 5 минуттай аралаштырасыз. Аралаштырып, кумшекер эригенден кийин сары суубузду куюп алабыз. Бирдей болуп аралашкандан кийин жыты жок майыбызды куюп алабыз. Андан кийин содабызды даярдайбыз. 17 грамм содага 6% 17 грамм уксус салабыз. Куябыз дагы 5ке 4кө бөлүп жакшылап аралаштырабыз. Бул жерде аралаштырган өтө маанилүү. Содабызды күйгүзүп алышыбыз керек. Толук күйбөй калса пирогубуз ачуу даамданып калат. Ошол себептен толуктай күйгүзүп алып, канча грамм сода салсаңыз, ошончо грамм уксус салып аралаштырышыңыз керек. Дагы да жакшылап аралаштырып алабыз өзүнчө дагы. Андан кийин массабызга салып, ушундай орусча айтканда реакция пайда болуш керек, көбүкчөлөр. Андан кийин унубузду 3кө 4кө бөлүп, бирдей массага келгиче аралаштырабыз. Ушундай коюу сметанадай болуш керек консистенциясы. Мен кекстин идиштерине дагы салып бышырып көрдүм. Бирок менин оюмдагыдай чыккан жок, ошол себептен көрсөткөн жокмун. Мен ушундай тефлоновый коврик колдоном. Многоразовый. Протеиниңиз кичинекей болсо 2ге бөлүп бышырыңыз, духовкаңызга карап. Мен 150 градуста бышырып алдым. Ушундай кыпкызыл болуп бышып чыкты. Видеонун аягына чейин көргөнүңүзгө рахмат. Катталып алууну унутпаңыз.